Сырткы түзүлүшүбүздөн адам баласы жер бетинде бардыгыбыз бирдейбиз. Өңүбүздүн гана түсү сары, кара, ак болуп эле бөлүнбөсө, калганыбыз баарыбыз бирдей көз, чач, тырмак, сөөк бардыгыбыз бирдей эле органдан турабыз. Бирок ошондой эле ар бир жердин климат жашоо шартына жараша, мисалы үчүн сол жактан оң жакты көздөй тамга жазышат. Сол жактан оңду көздөй тамга жазышат. Жогортон ылдый көздөй тамга жазышат. Оң урул менен жер кыртышына жараша оң урулда жүрүшөт, жер кыртына жараша сол урулда машинелерде чыгып айдашат. Ошол сыяктуу эле ар бир жердин климат шартына жараша биз үйрөнүп келген висцералдык лимфа, меридиан, юмейхо ар кандай эле ден соолукка байланыштуу окуп келген, алып келген билимдерибизди өзүбүздүн кыргыз элине ылайыкташтырып биз дагы башынан иштеп чыгабыз. Мына висцерал массажы дагы аябай актуалдуу болуп, мындан мен 8 жыл мурда Агуловдо окуп келдим. Ошол окуган боюнча биздин кыргыздарга анчалык таасирин тийгизе алган жок. Мисалы үчүн Кыргызстаныбыздын өзүнө эле мен дайыма айтып келем, нарындыктар этти көбүрөөк колдонот, таластыктар беш бармак, гүлчө тай, камыр тамактарын көбүрөөк колдонот, ош, жалал абад, баткен күрүчтү көбүрөөк колдонобуз. Ошол сыяктуу эле ар бир Кыргызстандын ичинде дагы мел талпет, үрп адат, каада салтыбыз кичине өзгөчөлүктөрү бар. Ошол сыяктуу эле биз ар бир алып келген нерсебизди өзүбүздүн жашоо шарт, өзүбүздүн кайсыл жердик экенине карап биз иштеп чыгабыз. Кудай буйруса бүт бардыгын иштеп чыктык дегенден алыспыз, бирок күндө тажрыйба, күндө практика, күндө окуп билим алуу. Ошол нерселерди биз бардыгын кыргыз элибизге ылайыкташтырып иштеп чыктык. Кудай буйруса биз кыргыз элине табигый жолдогу ден соолукту тартуулайлы деп аракет кылып жатабыз. Антибиотик, химикат, эч кандай дары дармек, эреже, диетасы жок. Кыргыздын тамактарын жакшы тамактанып, уйку, ден соолук ушу алтындай болуп берилген аз өмүрдү бактылуулукта өткөзгөндү насип кылсын. Биз ошонун үстүндө иштеп, Кудай буйруса ошол нерселерди дагы көбүрөөк элдерге таратканы аракет кылып атабыз. Эгерде ден соолукка байланышкан суроолоруңуздар болсо, төмөнкү номерлерге байланышып бизге суроолоруңуздарды берсеңиздер, биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз.